балдар, азыр бизде адабий окуу сабагы. Балдар, сабакты баштаардан алдын эрежени эске сактап алсак. Китеп диптерлерди даярдайбыз, сабакка көңүл коюп отурабыз, ар нерсеге алаксыбайбыз, тапшырманы так аткарабыз жана берилген тапшырмаларды убагында аткарып жөнөтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз элинин көркөм кол өнөрчүлүгү боз үй. Бүгүнкү сабакта кыргыз элинин көркөм кол өнөрчүлүгү жана боз үй жөнүндө маалымат аласыңар. Чыгармачылыгыңар, өнөргө болгон кызыгууңар артат. Акылдуулукка, эмгекчилдикке тарбияланасыңар. Өнөр эл байлыгы. Элибиз ар түрдүү кол өнөрчүлүккө бай эл экенине ишенесиңерби? Алардын ичинде силердин ата-энеңер, чоң ата, чоң энеңер да бар экенин биле жүргүлө. Көркөм кол өнөрчүлүк калк казынасы. Атадан балага, энеден кызга өткөн мурас. Бул чыгармачылык өнөр элдин байыркы маданиятын, мүнөзүн жана рухий дүйнөсүн, көркөм ой жүгүртүүсүн чагылдырат. Кол өнөрчүлүк улуттук маданияттын ажырагыс бөлүгү. Кыргыздын элдик уздары жыгачтан, чийден, кийизден жана сайма өнөрүнөн көп мурастарды калтырышкан. Кыргыз эли өзүнүн жашоо тиричилигинде кийизден жасалган буюмдарды кеңири колдонгон. Кийизден ар кандай кийим-кечектерди, төшөнчүлөрдү, ала кийиз, шырдактарды жана башка буюмдарды жасашкан. Ала кийиз менен шырдактарды зор чеберчиликти оймо чиймелер менен көркөмдөп, кооздоп жасашкан. Үй өндүрүшүнүн эзелки бир түрү килем токуучулук болуп эсептелет. Килемдерди боз үйгө илишкен, жерге салышкан, жүк жыйган такталардын, сандыктардын үстүн жабышкан. Орто Азиянын көчмөн, жарым көчмөн калктарынын тарыхында чий чырмап, камыш согуп, буюм жасоо өнөрү байыртадан бери белгилүү. Ою, чийүү түшүрүлүп, чырмалган чий өзүнчө эле килемди элестетет. Саймачылык кыргыз элинин көркөм өнөрүнүн байыртадан бери кеңири таралган түрү. Кыргыз аялдары үй тиричилигине керектүү буюмдарын, туш кийиздерин, кийим-кечектерин, ат жабдыктарын саймалап кооздошкон. Өрмөкчүлүк да кыргыздын үй өндүрүшүндө белгилүү орунду ээлеген. Койдун жүнүнөн ийрип, жип жасашкан. Таар согуп, боз үйгө керектүү боолорду, сызмаларды токушкан. Кол өнөрчүлүктүн кайсы гана түрүн албайлы, бардыгына тең таланттуулук, укмуштуудай көп түрдүүлүк мүнөздүү. Алар элдин тарыхынын жана маданиятынын көзгөсү. Анда эмесе достор, кыргыз элинин байыркы мезгилден бери колдонулуп келе жаткан турак жайы болгон боз үйү жөнүндө сөз кылалы. Силер улутубуздун сыймыктуу боз үйү болгон боз үйүнүн кантип жасаларын, кантип тигилерин көрдүңөр беле? Анда текстти окуп, чогуу ой бөлүшүп көргүлө. Боз үй элибиз эзелдеден бери ыйык тутуп, ата-бабалардан калган мурас катары ардактап, тигип келген боз үйдү ким билбесин? Боз үй жалпы эле көчмөн элдердин ысыкта саябандоочу, сууктан калкалоочу, жашоо турмушу өтүүчү турак жайы болгон. Боз үй көркөмдүгү өзгөчө, тигип чечүүгө жана көчүп конууга ыңгайлуу, жөнөкөй жана жеңил. Аны чечип туруп бүктөп койсо, бир төөлүк гана жүк болот. Ал эми тигип койсо, бир үй бүлө сыйып жашай турган жылуу жайга айланат. Боз үй кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүнүн эң мыкты чыгармасы. Анын эң мыктысы өргөө деп аталат. Ага от жагылбайт, чыпта тартылбайт. Боз үй негизинен жыгач, кийиз, чий, боочудан турат. Боз үйдүн жыгачына түндүк, ук, кереге, босого, каалга, баккан кирет. Боз үйдүн төбөсүндөгү жарык кирүүчү жана түтүн чыгуучу жерге тегерек жыгачы түндүк деп аталат. Түндүк жана керегени бириктирүүчү чабак жыгачтары ук дешет.
боз үйдөн ок бекитилүүчү таяныч жыгач жасалгасы кереге делинет. Кереге бири-бирине качылаштыра көзөлүп көктөлгөн таякчалардан жасалат. Керегенин санына жараша үй канатка бөлүнөт. Мисалы, үй 4 керегеден тигилсе, 4 канаттуу үй, 6 керегеден турса, 6 канаттуу үй дешет. Боз үйдүн көркү керегенин жайылышына жараша болот. Эшигине босоого тигилет. Алардын төмөнкү жагы жер босоого, жогору жагы баш босоого деп аталат. Босоогого чакан каалга жасаса да болот. Эшик чийден токулат да сырты кийиз менен капталат. Түндүгүн көтөрүүдө жана кийиздерин көтөрүп салууда колдонулуучу бир учу ача жыгач баккан же түндүк баккан деп аталат. Бул учуга баш чалгыч, ук тизгич, кереге чалгыч, эшик боо, турдук боо, үздүк боо, кырчоо кирет. Алар ою салынып, төрлөнтүп да өрүлөт. Ушул бөлүктөр кандайча жайгаштырылып боз үй тигилет деген суроо туулат балдар. Адегенде шамалдан ыктоо, тегиз, таза жер тандалат. Муну элибиз журт чалуу деп айтышкан. Журтка кереге жайылып, тегерек тарта керилет да, алар бириккен жерлер саканактар аркылуу ашталып, кереге чалгыч менен бекем таңылат. Керегенин уштарына босоого таяктар бекитилип, кереге чалгыч салынат. Аны баш чалгыч дешет. Анан түндүк көтөрүлүп, анын көзчөлөрүнө ук сайылып, экинчи учу керегенин башына ук боолор менен байланат. Укка ук тизгич чалынат. Андан кийин жабык баш жабылат. Андан соң чээ курчалып, сыртынан турдуктар каланат. Уктун үстүнө үзүктөр салынып, акырында түндүк жабуу жабылат. Үй тигилип бүткөн соң, анын ички жасалгасында орду менен жайгаштыруу ага көп кошот. Боз үйдүн ортосу коломто, эшиктин бет маңдайы төр, эшик жагы улага. Киргендеги сол тарап эр жагы, ал эми оң тарап эпчи жагы деп бөлүнөт. Боз үйдүн эшигин ачып, босогон аттап кирер менен эле төрдөгү жыйылган жүккө көз түшөт. Керегедеги эмне бир түрлөнтүп сайылган туш кийиз, түркүн оюм түшүрүлүп жасалган жердеги шырдак, ала кийиз, көлдөлөңдөр көз жоосун алат. Эпчи жагында ала баккан, чыктан жайгашкан. Кереге баштарына аяк кап, чыны кап илинген. Мына ушинтип боз үйдүн жасалгасы элибиздин улуттук кол өнөрчүлүгүнүн бай казынасын, элдин маданиятын, улуу үлгүсүн түзөт. Анда эмесе балдар, сөздүк дептерибизди алып, жаңы сөздөр менен иштейбиз. Чыктан боз үйдү жана идиш аякты калкалаган сокмо чүй. Аяк кап табак жана башка идиштерди салган кийиз баштыкча. Ал эми чыны кап бул чыныларды салган кийизден жасалган баштыкча. Эмесе балдар, силер дептериңерге боз үйдүн жабдыктарына класстер түзөсүңөр. Ушуну менен биздин сабагыбыз дагы соңуна келип жетти балдар. Силерге тапшырма: текстти окуп мазмунун түшүнүү, 15-беттеги суроолорго жооп берүү, макалдарды окуп маанисин түшүнө билүү. Анда эмесе балдар, кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта калгыла.